Микроавтобус велосипедчи адамды өлтүрө сүзгөн. Новопокровка айылында жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 52 жаштагы велосипед айдаган эркек киши каза болду. Учурда жол кырсыгы боюнча тиешелүү органдар тергөө иштерин жүргүзүүдө. Сокулукта аскер адам катышкан мушташ орун алды. Сокулук районунун 1-май айылында мушташуу фактысы катталды. Бул тууралуу бүгүн 8-июлда Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Облустук милиция социалдык тармактарда бир жаран белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалып, Бишкек шаарындагы ооруканалардын бирине жаткырылганы тууралуу маалыматтар менен факты каттууга алынып, иликтөө иштери башталганын белгиледи. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жабырлануучу жаран экени аныкталып, ал милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында окуя 2025 жылдын 6-июлда түнкү саат 1:30 чамасында таанышы менен сейилдеп жүргөн учурда болгон. Ошол маалда алардын жанында Honda үлгүсүндөгү унаа келип, анын ичинен бир нече жаштар түшүшкөн. Алардын бири жаңжал чыгарып, ал мушташка айланып кеткен. Мушташка жаңжал чыгарган жигиттин 3 шериги кошулуп, натыйжада жарандын денесинен жаракат алган. Жаңжалдын баштоочусу 19 жаштагы жигит экени аныкталган. Ал аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жүргөн. Окуя болгон күнү ал кыска мөөнөттүү эмгек өргүсүндө болгон. Мындан тышкары окуянын башка катышуучуларынын өздүктөрү да такталган. Жабырлануучуга карата керектүү экспертиза дайындалган. Учурда тергөө материалдары аскери прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Сүрөткө түшүп жатып каза болгон туристтин акыркы секундтары видеого түшүп калган. Орусиянын Уфа шаарында 34 жаштагы тургун Тимур Башкортостандын Белородский районундагы Айгер таштарынан сүрөткө түшүп жатып кулап каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда, ал достору менен эс алууга барган. Турист чокуда сүрөткө түшкөндөн кийин аскадан түшө баштаган. Бирок мүдүрүлүп, бийиктен курч таштарга кулап түшкөн, ал жеринде каза болгон. Маркумдун тааныштарынын айтымында, ал активдүү жашоо образын карманып, футболго, ок атууга, саякаттоого жакын болгон. Тергөө комитети трагедия боюнча иликтөө иштерин баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Улуу мартабалуу, сизди достук жана меймандос Тажикстанда достук жатканыңызда чоң жүрөктөн кубатыңызда болсун. Куш омады. Садыр Жапаровду Тажикстанда кандай тосуп алышты? Президент Садыр Жапаров бүгүн 8-июлда мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Мамлекет башчысын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Президенттин администрациясы билдиргендей, Душанбе шаарынын эл аралык аэропортунда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Өз ара саламдашуудан кийин өлкө лидерлерин улуттук кийим кийген улан кыздар тосуп алышты. Андан соң мамлекет башчыларына 500дөн ашуун артист катышкан жакан концерттик программа көрсөтүлдү. Сапардын алкагында Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр, ошондой эле Тажикстандын парламентинин эки палатасынын спикерлери, өлкөнүн премьер-министри менен жолугушуулар пландалууда. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу, ошондой эле бир катар эки жактуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Мындан тышкары сапардын алкагында Кыргыз-Тажик экономикалык жана инвестициялык форуму, ошондой эле эки өлкөнүн өнөр адамдарынын катышуусундагы түбөлүк достук концерти өтөт. 30 адам өлкөдөн чыгарылды. Москвада мыйзамсыз мигранттарга карата рейд жүргүзүлдү. Москва шаарында укук коргоо органдары мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча рейдтерди өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн 8-июлда орус басылмалар жазышты. Азырынча рейдтер качан өткөрүлгөнү боюнча так маалымат жок. Тергөөнүн комитети билдиргендей, алар Москвадагы хостелдерди жана намазканаларды мыйзамсыз миграция каналдарын табуу максатында текшеришкен. 500дөн ашык адам полицияга текшерүү үчүн жеткирилген. Кирүү эрежелерин жана өлкөдө жүрүү тартибин бузган 30дан ашык адам Орусиядан чыгарылган. Рейд учурунда тергөөчүлөр федералдык издөөдө жүргөн бир адамды кармашкан.
5-июлда Орлов облусунда миграциялык мыйзамды бузгандардан 162 учур катталып, жалпы 204 мыйзам бузуулардын фактысы аныкталганы кабарланган. Орусиянын ички иштер министрлиги жана башка министрликтердин кызматкерлери жашоочу аймактарда, курулуш аянтчаларда, транспортто жана тоок чарбасында рейдтерди өткөрүшкөн. Ал эми бүгүн 8-июлда тергөөнүн комитети Новосибирск шаарында мигранттар тарабынан ачылган кафени санитардык нормалардын, коопсуздук талаптарынын бузулушу тууралуу кабарладан кийин текшерүүнү баштаганын маалымдады. Непалдын Кытай менен чектеш жагында катуу сел жүрдү. Бүгүн 8-июль күнү эртең менен Непалдын түндүгүндөгү Кытай менен байланыштырган Митсери көпүрөсүн сел каптады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда Расугадхи чек ара бекетинин аймагында 18 адам дайынсыз болууда. Алардын арасында 3 полиция кызматкери, 9 жергиликтүү тургун жана 6 Кытай жараны бар. Сел Кытай тараптан өшөлүп жааган жамгырдан улам болгон. Сел жергиликтүү бажы аймагын талкалап, 9 жүк ташуучу контейнерди алып кеткен. Бир нече адам куткарылган. Бирок суунун деңгээли жогору болгондуктан издөө иштерин кыйындатып жатканы айтылды. Тимури районундагы электр унааларын кубаттоочу станция жана Расугадхи ГЭСинин платинасында жабыркаган. Окуя болгон жерге баруучу Пасанг Лхаму унаа жолунун бир бөлүгү да жабыркап, куткаруу техникасын жеткирүү кыйындады. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Это футбол. Ты сейчас их ставишь. Что-то выгодно. Так, это вопрос.